Эсен мырза, сиз менен мындан бир 2 жыл мурун ошо мен YouTube каналыма маек курдук эле да. Азыр ойлосом, андан бери убакыт билинбей эле өтүп кетиптир. Анда сиз Кыргызстандын рыногуна жаңы келип, чет өлкөдө иштеп жүрүп келип, ошо бизди мындай талдап аткан учуруңуз болчу да. Азыр болсо мына өз алдыңызча чоң компанияны негиздеп мына бүгүн сиздин офисте турабыз. Бизге абдан жакты. Бул иш кандайча болуп түптөлдү? Менимче аябай бир татаал убакыт болдубу же сиз үчүн баягы тажрыйбалуу адам катары мындай жеңил эле болдубу? Негизинен татаал эле болду. Биякта мындай көп иштердин баары жөн өтпөйт да, акча да керек болот, финанс жагынан каржылаш керек. Ошондой эле жакшы адистер керек. Кыргызстандын негизинен адистер табыш бир аз оор экен, ошол тараптан бир аз кыйналдык. Анан негизинен жумушубуз башынан эле Кудайга шүгүр жакшы жүрүп кетти. Негизгиси мындай масштабирование керек болуп, чоңоюш керек болчу. Көп фирмалар менен иштеп аттык, алар менен партнерство куруп, ошентип чоңойдук. Ал кезектен бери бир 2 жылда 3-4 эсе элибиз иштеп аткан проекттер аркылуу көп мындай таасир алып атат деп ойлойбуз. Бул азыркы учурда сиз канча кишиге жумуш орун түзүп бере алдыңыз? Өткөн айда эсептегенде бизде 107 киши болчу. Ошо баштап атканда 1-2 иш менен баштаганбыз, анан ошентип Кудайга шүгүр ушундайга келдик. Азыр 107 киши, офисибизде бир 50 кишидей, калган балдардын баары региондордо же болбосо мындай биздин тала ишибизди кылат. Тиги талада турган терминалдарыбызды ошолорду карап, оңдоп же инкассация кылып ошолорду кылган балдар тышта жүрүшөт. Анан мен бир жагдай жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы, мен билгеним, мүмкүн мен жаңылышып атармын, антсем оңдоп коесуз. Кыргызстанда IT программисттер мындай тышкы заказдарды аткарышат да, көпчүлүк учурдачы. Сиз болсо жеке өзүңүздөр продуктты чыгарып атасыздар да. Бул менимче өзгөчө бир баалуулук болуп эсептелсе керек. Туура. Бул кыйыныраак. Чет өлкөнүн проекттерин алсаң, жеңил бир жагынан, анан айлыгын деле көбүрөөк төлөшөт да, Кыргызстанга караганда. Ошон үчүн бирок алар демек мындай тажрыйбасы бир аз көбөйгөн, 5-6 жыл иштеген бул жерде, ошолор гана чет өлкө менен иштей алышат да. Анан ошондо иштегенди бир 2000ден жогору ала алышат. Кыргызстанда андай айлык төлөй алышпайт. Биз болсо эми чет өлкөнүн заказдарын албайбыз, жаңгыз эле өзүбүздүн продукттарыбызды кылалы деп чечкен болчук башынан эле. Анткени өзүбүздүн бир ой пикирибиз бар болчу да, мындай билген нерсебизди, мисалы чет өлкөдө биз иштеген фирмалардын баары өзүнүн продукциясын иштетчү да. Мисалы ошол эле Amazon, Naver болобу. Алар башка бирөөлөр менен иштебечи, өзүлөрүнүн ок каттарын чыгарышчы. Анан ошондон үйрөнүп биз деле өзүбүздүн бир нерсебизди чыгаралы. Кыргызстанга мына элибиздин мындай күнүмкү иш болобу же могул ишкерлердин күнүмкү иш болобу, ошолорду жеңилдетели деген бир тиркемелер жасап жатабыз. Анан ал кыйыныраак. Ал узак мөөнөткө мындай арзан чыкпайт да. Анткени биз 2-3 жыл иштетип жасап гана анын баары канча каражат кирет, канча кишинин мындай аракети болот. Бирок дароо эле алар акча алып келишпейт да. Анан эми 3 жылдан кийин гана мына кыбырап келатат да, кирешечи. Азыркы учурда канча продукт жеке ушул компанияныкы эсептелет да? Биз азыр 4 продукт менен иштеп атабыз. Биринчиси ошол 20-жылдын аягында баштаган Медчек медициналык тиркемебиз бар. iOS, Android телефондорго. Бул медиктерди жеңил жол менен таба алгандай, анан ар кандай отзыв тиги булардын бар өз ой пикирлерди калтырып, анан ошол эле учурда фармацевттер онлайн окуй ала турган бир платформа да. Анан экинчиси болсо бул эми өзүбүздүн ошол QuickPay платежная система деп коет, платежная организация деп коет. Кыргызстан боюнча
ар бир областыбызда Баткенден тышкары бүт областтарда терминалдар турушат. Булар элибиздин мындай накталай акчасын кабыл алып, анан ар кайсы кызматтарга акча сала алгандай бир система. Ошонун үстүндө эле биз азыр электронный кошелек деп коет. Демек, ошол эле платежный системанын бир мындай баалуулугун тиркемеге алып келели дедик да. Колдон эле, телефондон эле эки жакка төлөй алгандай, банктарга акча которо алгандай кылган система. Анан төртүнчү болсо бул притаможенные услуги, около таможенные услуги дегендер бар. Ол жеке ишкерлер биздин бажы системабызга жардам беришет да. Декларация боюнча аны ошолорго биз мындай жеке система куруп бердик да. Анан ал болсо эми өкмөт колдонбойт, бирок ошо жеке ишкерлер, жеке фирмалар колдонушат да. Анан ошон үчүн ушул 4 продуктубуз менен иштеп баштаганбыз. Анан азыр болсо эми 5-чи продуктубуз чыкты десек болот. Бул ушул манчо мектебибизди дагы, программалоо мектебибизди дагы биз продукт катары көрөбүз да. Туура. Бул да продукт, бул да каражат талап кылат, бул да киши мээнет кирет ушуга. Анан бул деле болбой калышы мүмкүн, ар кандай эле бир продукттарда эле да. Туура эмес болсо, жакшы жүрбөй калса бул деле жабылат. Ошон үчүн бул деле продукт деп эсептейбиз. Ошон үчүн бир 5 иш менен иштеп атабыз. Эң сонун азыр ушул сиздин Mancho Devs компанияңызды, өзүңүз негиздеген компанияңыздын чоң бир бөлмөсүндө турабыз. Анан бул жерде сиз мындан тышкары ушул мындай жаш өспүрүмдөрдө ушу IT технологиясына, программалоого кызыккандарды окутуу жагына дагы мектеп ачып жатасыз да. Анан биз билебиз да, негизи азыр Кыргызстанда суроо талап мындай дүйнөдө өсүп атпайбы? Анан Кыргызстанда деле менимче ошондой 3 айлык, 6 айлык, мүмкүн 1 жылдык курстар, мектептер аябай көп ачылды да. Анан сиздикинин бир өзгөчөлүгү барбы, жокпу? Биз мындай өзүбүздү курс деп эсептебейбиз. Өзгөчөлүктөр аябай көп. Биз мисалы биздики толук күн окутуу болот да. Эртең менен кечке чейин болот. 7 күн болот. 5 күн эмес, 3 күн эмес, жумада 3 жолу 2 сааттан эмес. Биздики эртең менен кечке чейин жумушка келгенде эле иштейсиң. Бул бир. Кааласа келишет же келбей деле коюшат. Экинчи айырмаланган нерсеси бул балдар команда менен иштешет да. Курстарда болсо эми өзүң келесиң, өзүң окуйсуң, өзүң үйрөнөсүң, анан кетесиң. Кеткенде деле жумуш табуу мындай эрежелери сен өзүң жаңгыз издеп каласың да, өзүң үчүн издейсиң. Бизде болсо команданы үйрөтөбүз. Анан булар окунуп бүтүргөндө командада бири-бирин толуктап, команда менен мындай жумушка кирип кетишет да. Биз командный дух деп коебуз, Биз мындай фактически эле булар жакшы, мыкты бүтүрсө, буюрса, бул команда менен же өзүбүзгө толук команда менен алып алабыз. Мисалы, ичинде 4-5 киши болсо, ошо менен толук алып алабыз. Же башка фирмаларга ушу команда бөлбөй, балдар бирден бөлбөй, толук команда менен берип салабыз. Бул экинчи айырмаланган нерсеси. Үчүнчүсү бул бизде мугалим жок. Бизде келип бирөө 2 саат лекция берип, анан үй ишин берип, анан эмки жолу кезигебиз дегенибиз жок. Эртең менен кечке чейин жумуштагыдай эле иштейбиз. Мисалы, өзүбүз 7-чи кабатта турабыз. Биякта 8-де балдар бир проект беребиз. Ошо проекттин үстүндө иштешет. Так биз колдонгон, биздин программисттер колдонгон ошол эле технологияларды колдонобуз. Ошол эле форматты, процессти, биздин командалар кантип кайсы инструменттерди колдонсо, так ошолорду 100% ошолорду эле колдонуп үйрөнүшөт. Аягында чыгып кетсе, окууну бүтүргөндө бизге аябай ылайык болуп калат да. Өзүбүз эле жакшы, мыкты балдарды өзүбүзгө алган бир ниетибиз бар да. Анан эң негизги айырмаланганы ушу. Анан төртүнчүсү болсо бул эми күнүнө 8-9 саат окуганың менен жумасына мисалы 60-70 саат же 40 саат минимум окуйсуң. Бул деген 12 саат жума менен айырмасы чоң. Ошол эле биз мисалы ошундай интенсивный темп менен 9 ай үйрөткөнү аракет кылып атабыз. Бул курстарга салыштырсаң, балким 3 жылдык программаны биз 1 жылга акырын камтып атабыз да. Анан татаал болот, ооба. Балдар деле кээ бирлер айтышат. Чыдабай кетип калган учурлар болобу?
эми биз жаңы эле баштадык, Кудайга шүгүр эчким кете элек, бирок мен сезип атам, өтө татаал болуп кетсе, кээ бирлер чыдабай кетиши мүмкүн. Эми болот. Биздин максатыбыз кандай? Мисалы, жөнөкөй курстарда мен эсептеп көрсөм, бүтүрүүчүлөрдүн канча пайызы жумушка киришет. Ошонун өтө төмөн, 2% экен да. 2%, 2%ын бүтүрүүчүлөрү гана жумуш табышат. Биз болсо өзүбүздүн максатыбыз ошончо пайыз жумуш таба албай эле калганы болуш керек, калганын баары табыш керек. Ал үчүн биз ушул чет өлкөдө колдонгон технологияларды, ошол эле билим, ошол эле сапатка тиешелүү талаптарды биз коюп атабыз. Биз айтып атабыз, мисалы, сөзсүз тестирование кылыш керек. Мисалы, ошондой нерселерге көп курстарда көңүл бурулбайт. Биз сөзсүз өзүбүзгө мындай продакшн система деп коебуз, мындай элдер колдонуп аткан системага кандай катуу талап кыласың, ошолорду эле биз бул балдардан талап кылып атабыз. Ошон үчүн аларга бир аз кыйыныраак келип атат, бирок эми ошентип бир нече айдан кийин, жарым жылдан кийин алар ошолорго көнүп калат дагы, башка жерге барып калса, өзүнөн ошондой талап кылышат да. Эсен мырза, анан негизи азыр сиз мектеп жөнүндө аябай сонун айтып бердиңиз да. Анан Кыргызстанда бардык эле ушул IT мектептерде балдарын окутууну каалашат, бирок мүмкүнчүлүктөр дагы чектелүү да. Бул жагын менимче сиз Кыргыздын патриот жигити катары эске алат болушуңуз керек. Туура. Биз ушул Mancho School мектебибизди мындай узак мөөнөткө пландаштырдык да. Узак мөөнөттөгү миссиябыз ушу биз берип жаткан билим менен, тажрыйба менен мындай форматыбызды толук бекер кылалы деген оюбуз бар. Келечекте. Келечекте менин оюмча бир 3-4 жылга ошого барып калабыз го деп. Ага чейин деле ушул форматыбыз эми жаңы болуп атпайбы? Эч жерде мындай формат колдонулбайт. Муну деле мындай орусча айтканда обкатка кылышыбыз керек. Үйрөнүшүбүз, кайсы жерлердин бурчтарын кесишибиз керек. Ошолорду үйрөнүп, ал бир 2 жыл кетет. Андан кийин ушунун баарын мындай жакшы оптимизация кылып алгандан кийин биздин каалообуз ошондо ушул окууга акысыз кылалы деп атабыз да. Бирок азыр эми ушул нерсенин баарын көтөрүп кетиш үчүн албетте акыны алышыбыз керек. Анткени эми көп эле салым кылдык, ошонун баарын акырын чыгарышыбыз керек. Анан ушул эле мисалы биз бул мектебибиздин дагы бир өзгөчөлүгү бул чет өлкөдө азыр чоң фирмаларда, Microsoft'то, Google'да, Tesla'ларда иштеген балдарды биз онлайн алып, биякта онлайн ушу балдарга кээ бир убакыттарды бөлүп окутуп атабыз да. Алар кымбат. Туура. Аякта мисалы кээ бир балдар саатына $190 алышат. Биз ошолорду жаба алышыбыз керек да. Бирок биздин максатыбыз кандайдыр азыр чыгым болбосун, бул биринчи поток болобу, ушул үйрөнгөн балдар чын эле толугу менен жумушка кирип кете алса, анан ошолор мындай бизге бир үлгү болот эле, чын эле ушул формат иштейби, иштебейби деп. Ошон үчүн биз азыр чыгымга кирип атабыз. Азыр ушул мектеп жөнүндө айтканыңыздан эстеп атам да, мисалы жогорку окуу жайларында ушул программисттерди даярдоодо мындай баягы жаш курагы бир топко барып калган, анан азыр технология күнүгө мүнөт сайын өзгөрүп атканда, ошондон бир аз артта калган же болбосо ошону андай жаңылап усул катары колдоно албагандар иштейт. Анан алардын деңгээлин текшергенде биздин талапка жооп бербейт деп көпчүлүк сиз сыяктуу программисттер айтып жүрүшпөйбү? Анан мисалы ушуну сиз өзүңүздүн мойнуңузга алып жардам бергиңиз келеби? Албетте, ушул мына так ушул Mancho School'убуз мындай ошол бир пилотный программа деп эсептесек болот да. Мугалимсиз кантип иштесе болот. Өз алдынча эле. Биз деген ушул мектепте мындай өз алдынча адам ойлонуп бир жоопко келе алгандай бир шыгын өнүктүргүбүз келип атат да. Себеби эми мугалим болсо саган айтат, сен угасың, кээде алаксыйсың, телефон кырасың, бияктан өзүң жооп тапканга аракет кыласың. Эми интернетте өтө көп маалымат. Ошонун арасынан жооп таба алыш деле мындай жеңил эмес. Ошону биз үйрөтүп атабыз. Себеби бизден бир күнү кеткенде деле мындай эми татаалыраак жумуш болгондо, бир кайсы маселе болуп калганда ошолорго жооп таба алгандай бир шыгы болуш керек. Ошону үйрөтүп атабыз да. Эң сонун.
Анда отуруп маегибизди уланталык, Эсен мырза. Дагы бир жагдай жөнүндө сурамым келип атат да, мына сиз чет өлкөдө, Кореяда эң чоң Never компаниясында иштедиңиз, Amazon'до иштедиңиз, мындай бай тажрыйба топтодуңуз да. Анан Кыргызстанга эмнеге келдиңиз? Же болбосо ал жактан тапкан киреше Кыргызстандагыдан азыраак бекен деп дагы кызыккандар болсо керек. Сурашабы ушинтип негизи өзү? Албетте, аябай эле көп суроо болот. Эмне келдиң, эмне калдың деп. Көбү ойлошот да, эми чет өлкөдө тапкан акча биякта жок деп. Өзгөчө мисалы ата-энебиз деле айтчу, кантип биринчиден калып калдым. Бул пандемия себеп болду да. Анан кете албай эле биякта жүрдүм, удаленно эле бияктан Amazon'га иштеп аттым. Бирок мындай 1 жыл өткөндөн кийин туугандарым айтып калды да, өзүңдүн көп мындай ойлоруң бар болчу мурун, проекттериң, ошолорду бир ишке ашып көрбөйсүң, ошол эле учурда бияктагы жаш балдарды бир нерсе үйрөтөт элең деген сөздөр кылган да. Анан эми акыл көрөлү деп бир ойду тартканбыз, биз досум дизайнерди чакырып, ошону тартып көрөлү деп тарттык. Анан бирден программисттерди ала баштадык. Эми албетте биринчи могул 2 жыл боюнча жалаң эле чыгымдар болуп атты. Айлык төлөш керек, офистин арендасы, бир да киреше жок. Кыйын болду. Кеткиңиз келип кетип аттан да кээде. Жок, менин оюм андай жок болчу. Анан атам эле айта берчи да, аракет кылып эле кете бер тияктан. Сен эми өмүр бою 13 жыл тышта жүрүп, мындай ошондойго көнүп калгансың, сен бияктан кыйналасың, кете бер деп айта берчи да. Анан эми анан бирок мындай эми баштадың, ушунчалык намыстанып, ошондо. Канча 100 миң дегендей долларлар киргиздик. Анан азыр кетсек, ошол киргизген акчанын баары мындай 10 миң да күйүп кетти десек болот. Калсак, аракет дагы кылсак, балким бир күнү кайра кайтарабыз деген бир үмүт үзүлбөйт эле да. Таштап кетсек болду, жок да. Ошо канча жылдан бери чет өлкөдө топтогон акчаң бар, күйдү кетти, кайра нөлдөн баштамаксың. Анан ошон үчүн аябай көп чыгым болду. Азыр деле негизинен аябай эле көп мындай зарплаттар төлөйбүз да, ошон үчүн аябай көп чыгымыбыз бар. Бирок ошол эле учурда былтыртан баштап биз мындай нөл-нөлгө чыгып, анан акырындан уже киреше пайда болгон да. Ошондо сиздин кирешеңиз Кыргызстанда көбүрөөк, бир сөз менен айтканда. Жөн эле көбүрөөк эмес да. Бир нече эсе Америкадан көбүрөөк. То есть биякта эми тышта жүргөндө биз бирөөгө иштечик да. Бирөөгө иштегенде канча бир айлык ала бересиң, аны менен өзүңдүн үй бүлөңдү багасың, ата-энеңе, бир туугандарыңа. Бирок ошол бойдон өзүмчүл эле болуп, өзүңдү эле ойлоп жүрө бересиң. Анан Кыргызстанга барганда эле ошондой эле мындай оюң болот да. Келем, бирөөнүн эми жумуш табыш керек, жумуш табам, анан мага эч ким анча акча төлөбөйт деп адам мындай келгиси келбейт да Кыргызстанга. Мен деле келе турган оюм жок болчу. Анан ушинтип эле пандемияда биякта болуп калдым да. Азыр болсо бул өзүбүздүн жеке ишибиз болуп атпайбы? Биз бирөөгө иштебейбиз, өзүбүз каалаган оюбузду ишке ашырганга аракет кылып, анан эми өзүбүздүн могул элибиз эле же кабыл алат, же кабыл албайт. Кабыл алса, демек жумушу жакшы жүрүп атат. Анан ошого карата биз мындай кайсы проектибизди өзгөртүшүбүз керек, карашыбыз керек да. Кабыл албайтса, анда бир демке кылышыбыз керек. Аягында бир киреше киргенде. Ошентип эми чоңойдук. Азыр аябай көп балдар деле иштеп атат. Бул бир жагынан алганда, Эсен мырза, сиз мындай чет өлкөдөн алган тажрыйбаңызды бул ичиңизде жүрчү, анан ошону өзүңүздө реализация кылган экен, кылып атасыз азырчы толукчу. Тиги жактан толук кыла алчу эмессиз. Ооба, аякта деле мен эч качан мындай бир нерсени жетектейм, иштейм деген ой жок болчу. Себеби эми Amazon'дой фирмада иштегенде сен аякта астынан эле биринчи, экинчи, үчүнчү эле даражасың да. Сен үстүңдө 40 жыл иштеген программисттер бар. Алардын
деңгээли ушунча чоң, анан сен мындай көзүңдү ошончолук ичке кылып алып, ошолорду эле бир максат катары көрүп, мен деле бир күнү ошондой болсом эле деп өзүң деле ойлочуң. Эч качан мен чыгып бир фирма ачам деген ой жок болчу. Ошентип эми салыштырсаң, албетте өзүңө иштегениң кирешең көбүрөөк болот. Исим мырза, мен сиздеги дагы бир жагдайды баалайм. Байкап жүрөм да, мындай сизде кандай десем, ички баалуулуктарыңыз өзгөчө да. Анан азыр негизи Skillsoft деген бир терминди көбүрөөк колдонуп жүрүшпөйбү? Бул мисалы адамдагы бир мамиле кура билүү деген нерсеничи. Сиз өзүңүз ушул көндүмдөрдү менимче балдарыңызга аябагандай көбүрөөк пайдаланасыз деп ойлойм. Бул жагдайды дагы байкап жүрөм. Анан кандай ойлойсуз, негизи мындай бул адис, программалоо адиси, IT адиси өтө оор мындай кесиптик чеберчиликти талап кылат. Андан дагы ушул мамиле кура билүү маанилүүбү сиз үчүн? Өтө маанилүү. Негизинен биздин фирмабыз ошо мамиленин үстүндө курулат деп биз айтабыз да, өзүбүздүн ичибизде. Интервью алып атканда мамилеге өтө көңүл бурабыз. Бүт жерде мамиле биринчи орунда турат. Эң негизги себеби бул мен мисалы жаңы бирөө келсе, мен аган бир технологияны үйрөтө алам. Мисалы эмне 9 айда мына үйрөнүп атышат балдар. Мен менен 2-3 жыл иштеп, аябай мыкты болуп, бизден чоң чет өлкөдөгү фирмаларга секирип кетип атышат да. Эми технологияны биз үйрөтө алабыз да. Бирок мамилени биз үйрөтө албайбыз. Мамилени эми сен ошондой өсүп келдиң, мындай мамилени өзгөртүш, адамдын ой пикирин өзгөртүш оор. Ошон үчүн интервьюдан эле кабыл алып атканда бир өзгөчө бир бизге ылайыктуу мамиле болуш керек деп биз аларды тандайбыз да. Өтө маанилүү. Азыр Кыргызстанда мындай мамлекеттик органдарда IT адистерин керек деген жарыяларды аябай көп көрөбүз да, көп окуп калабыз. Анан ушул система ал жактарда кандай коюлган деп ойлойсуз? Мисалы, сиздерден алар үлгү ала турган жагдай барбы, жокпу? Чет өлкөдөбү? Жок, Кыргызстанда мамлекеттик органдарда. Эми албетте үйрөнчү нерселер да көп, анан мисалы ишке ашырчу бир методологияларыбыз бар да. Биз колдонгон методологиялар бул чет өлкөдө мындай өтө өнүккөн фирмаларда колдонгон бир методология же инструменттер болсун. Ошолорду биз өзүбүз колдонуп, биякта ишке ашырып атып, анан жыйынтык көрүп атабыз да. Ошол эле учурда биз мисалы кээде тааныштар аркылуу, мисалы ол өкмөттө кайсы бир органдарга барып туруп сабак өткөрөбүз. Анан биз колдонгон инструменттерди моундай колдонуш керек, ушинтсеңер өзүңөрдүн планировкаңар жеңил жүрөт, кайсы койгон бир задачалар болсо ошону унутулуп кетилбейт, ар кандай мындай эскертүүлөр болот, ошол инструменттерди үйрөтөбүз. Жөн эле бекер эле тааныш аркылуу. Ошон үчүн мисалы биз билебиз, ошол эле кошуна Алматыда же биздин өкмөттө биздин технологияларды, азыр биздин инструменттерди колдонгон мындай органдар бар. Биз ошолорго эгер сыр болбосо, сиздин компанияда иштегендердин эң төмөнкү жогорку айлык акысы кандай? Эң жогоркусу азыр ушул учурда эми 100 миңдин тегереги, 100 миңден бир аз ашат, ошондойлор төлөгөндөрүбүз бар. Эң төмөнкү жаңы мындай окууну бүтүрүп, такыр эле жаңы келген балдарга бир 10 миң төлөгөнүбүз бар. Мындай өзүнүн жол киресин, тамак ашын эле жапканда, анткени алар мындай бизге азыр бир нерсе бербейт, бизден азыр үйрөнүп атышат да. Ошон үчүн алардын айлыгы төмөн. Анан бир аздан кийин алар мындай кайсы бир жыйынтык көрсөтө баштаганда, ошого жараша биз 3 ай сайын ар бир баланы баалайбыз да. Сен кандай иштедиң, өткөн 3 айда кандай бир жыйынтыкты көрсөтө алдың, эмнени үйрөндүң? Анализ жасалат экен. Анализ кылабыз. Биз деген бир күн толук эртең менен кечке чейин 5 мүнөттүк ар бир балага 5 мүнөт беребиз. Баарыбыз отуруп презентация өткөрөбүз. Бир күн кечке. Эртең менен башталат дагы, ар бирөөсү өзү эмнени үйрөндүм, эмне жыйынтыктарга келдим, анан кандай бир
жол менен могул фирмага бир жакшы бир таасир кылдым айтып беришет да. Анан баарыбыз угабыз. Баарыбыз анан алкыштайбыз, сен кыйын жасаптырсың, тийиптирсиң. Ана ошол эле учурда мындай жаңгыз гана жумуштагы ийгиликтер эмес, өзүнүн тышта мисалы кээ бирлер сүзө баштадым дешет, чуркай баштадым дешет. Ошонун баарын айтып беришет, бир кайсы жетишкендиктерин. Азыр эң сонун Кыргызстандагы мыкты жигиттер ошо чет өлкөлөрдө иштеп атат сиз сыяктуучу. Анан кийин Кыргызстандын өзүндө мындай күчтүү, мыкты IT-адистер барбы? Мындай дегеним кээде ошондой балдарды издеп таппай калган учурлар болобу, жокпу? Ооба. Негизинен адистерди табыш деле жер жүзүндө эле мындай бул стандартына кыйын да. Бизде деле кыйын. Бирок бизде бар, кыйын балдар, укмуш бар. Бирок айтып атпайлыкпы, жанакы айлык маселеси да. Балдар өзгөчө ушундай кыйын болгон балдар сөзсүз эми чет өлкөнүн проекттеринин үстүндө иштегиси келишет, себеби аякта ошого жараша жакшы айлык табышат да. Же аутсорсинг аркылуу иштешет да? Туура, аутсорс фирмалар аркылуу алар деле баары чет өлкөнүн проектин кылышат да. Анан биз болсо, мисалы биз продуктовый компания дейбиз да, биз бир продукттун үстүндө иштейбиз, Анан өзүбүзгө чакырганда биздин айлыгыбыз мындай сезилет ушунчалык төмөндө да, чет өлкөгө караганда. Ошон үчүн көп мыкты балдар бизге келишпейт. Анткени айтат, силердин айлыгыңар төмөн дейт. Анан ошон үчүн тилекке каршы ушундай кыйынчылык болот, кээде балдарды табыш. Кээде болсо сени үйрөткөн, сени өстүргөн, 2-3 жыл өстүргөн баланы бирөөлөр мындай тартып алып кетип калышат. Бул өтө обидно болуш керек. Анткени азыр биздин рынокто Манчудевстен чыккан балдар өтө мындай жок, бааланат да. Ошон үчүн бизге аябай мындай максат коюп бизден балдарды тартып кетишет да. Банктар тартып кетишет, башка фирмалар тартып кетишет. Анан эми тилекке каршы биз ошондой айлыкка талапты же башкалар менен конкуренция кыла албагандыктан балдар кээде кетип калышат. Эми издеш оор, бирок бар. Бизде деле мындай төлөй алам десең, бизде укмуш балдар бар. Эң сонун экен анда. Өзүңүз жеке мындай күнүгө канча саат иштейсиз да? Көп мындай негизинен деле көп иштейбиз. Өзгөчө азыр биз мындай бутубузга эми тура алып аткан убакыт болуп аткан үчүн азыр иштеш убакыт. Ошон үчүн балдарга деле айтам, балдар иштейли деп. Эми кээде болуп калат, бир күнүнө 3-4 саат эле уктайбыз. Калган убакыттын баары жумушта эле өткөрөбүз. Кечки 11ге чейин, 2ге чейин мисалы көчө балдары менен бир 11:30 чейин отурдук. Мен кеткенде алар дагы калып отуруп атышты да. Эми аларды биз мындай кыйнап иштегиле дебейбиз. Анткени биздин өзүбүздүн мындай чогуу койгон бир максатыбыз бар да. Ошол максатыбызга жетели деген бир оюбуз бар. Ошон үчүн ошого карата мисалы сентябрдын 15-и болобу, сентябрдын 30-у болобу, ошондой өзүбүзгө бир максат коебуз да, бир нерсени бүтүрөбүз деп. Ошон үчүн команда менен биякта хакатон деп коет, мындай күнү-түнү калып иштемей бир периодтарыбыз болот да. Ошондой бир кварталда бир жолу ошентип иштейбиз. Анан негизинен жалпы караганда көбүнчө балдар мындай өзү иретинде команда менен сүйлөшүшөт. Биз мисалы 9-да кел, 5-те кет дегенибиз жок. Алар кааласа келбейт, кааласа келет, бирок өз командасы менен чечиш керек да. Азыр Кыргызстанда иштеп атасыз, мындай чоң компаниянын түптөдүңүз да. Бирок чет өлкөдөн дагы Amazon'дон дагы жогорку мындай сунуш түшсө, барат белеңиз, кээде ушундай ой жаралабы, жокпу? Жок, мен быйыл да мындай кээде ошондой ойлор кетчү да. Ошондой болсо кандай болот депчи. Эми салыштыра албайсың. Чет өлкөдө эми канча саган сунуш кылышың керек, сен ушунун баарын таштап кеткендей. Биякта мындай акчада да кеп эмес да. Биякта макул. Азыр биз чет өлкөдөн мындай бир киши чет өлкөдө иштегенден көрө биз компания катары ошо чет өлкөдөн бир нече эсе көп акча таап атабыз, Бирок ушул акчаны деле мындай четке алып койсоң деле биякта маанилүү нерсе бул жоопкерчилик да. Эми биякта 107 киши иштеп атат. Балдардын жоопкерчилиги. 107 үй бүлө мындай камсызданып атат да. Анан
ошонун баарын кантип калтырып кетесиң. Туура. Эми өтө чоң бул мындай бир аз эме болуп калат да, мына апталдык болуп калмак эгерде таштап кетсең. Бирок албетте мына ар кандай кырдаалдар болуп калышы мүмкүн, эми саясат жагынан, кандай жагынан аны көп эле мындай кетип калган балдар бар. Айла жок кетип калган балдар бар. Эми Кудай сактасын андай нерселерден, мындай бияктан эле мындай биз көрүп турабыз да, ушул өзүбүздүн өлкөбүздө могу технологический жагынан, цифровизация жагынан кандай өнүктүрөт элек деген бир аякыдагы бир мындай картинабыз бар да. Ошол сүрөткө ылайыкташтырып келгенге билимибиз да бар, тажрыйбабыз да бар, каражатыбыз да бар, мындай иштеш керек. Көп иштеш керек ошого жеткенде. Анан эми буюрса кетпеген аракет кылабыз. Бирок биз балдарыбызга, биз менен иштеген балдарыбызга баары бир айтабыз. Бир жолу болсо да чет өлкөгө барып иштеп келишиң керек. Ошон үчүн бизден үйрөнүп алгыла азыр. Катуу мындай бир ошондой керектүү дережеге келгиле, чет өлкөдөгү фирмалар силерди мындай кабыл алгандай. Мисалы бизден 2 бала чет өлкөнүн фирмасында уже иштеп атат. Бизден кетишти. Эми алар кеткенде деле бизге бул силерге сыймык болду да бир чети, бизден чыккан балдар депчи. Ооба, бир жагынан мындай ошондой кыйын балдарым кетип калды да. Анткени алар кетсе, эми бизге дароо эле таасир берилет да, проектибиз жай болуп калат да. Бирок бир жагынан ойлойбуз, ал келгенде 0 болчу, азыр кара кандай деңгээлге жетти. Ошондой максат менен азыр балдарды деле өстүрүп атабыз, өзүбүз эле айтабыз, мындай бир деңгээлге. Бирок ал үчүн сөзсүз жумушка алып атканда айтам, мен менен бир 2-3 жыл сөзсүз иштешиң керек. Андан төмөн болуп калса, сен мындай жарым жалтылай бышкан нандай эле чыгасың, анан келишим менен иштейсиң. Эми чет өлкөгө кеткиң келгенден кийин, эми 2-3 жыл чыда. Бирок чыдасаң, гарантия берип атам, эми мындай өзүң эле кааласаң, анан аракетиң көрсөтсөң, чет өлкөгө кете аласың. Аякта менин оюмча ошол жака кетиш керек, үйрөнүш керек, мындай көзүң ачылыш керек. Ошол жактан үйрөнүп туруп, анан балким 5-10 жыл иштеп туруп, анан алар келсе, ошону элестеттик эле, мен азыр ушундай кылып атам, мендей дагы бир 1000 киши болсо кандай. Ошон үчүн баары чет өлкөгө барып тажрыйба алыш керек. Балдарыңыздын өзүңүз келечекте мындай сиз сыяктуу адис болушун каалайт белеңиз? Албетте. Эми мындай түздөн түз ушу IT адиси. IT бул деле келечекте бүт нерсенин баары эле IT менен байланыштуу. Мисалы англис тилин кандай билиш керек болсо, 5-10 жылда мүмкүн IT да ошондой керек чыгар. Так ошону айтам. Мисалы силер мындай азыр деле эми англис тилди отуруп өзүнчө окуш керек да, үйрөнүш керек. Бирок мектепте сен же негизинен жашооңдо математиканы билген, сандарды эсептеген бул мындай естественно болуп атпайбы? Билиш керек муну. Билбеген киши жок го дейм да, мындай акчаны эсептей албагандай. Ошондой эле англис тили ошондой эле IT болуп калат деп мен ойлойм да бир күнү. Ошон үчүн мындай албетте ал кезекте бир аз тереңирээк башка мындай тармактар болуп кетет ошол IT-нин ичинде. Өзгөчө мисалы азыр аябай өнүгүп аткан бул искусственный интеллект жакы. Ошол эми биздин могу программисттердин оюбузда бизге азыр ушунча таасир берип атса, болочокто мындай жалпы жөнөкөй элге өтө катуу таасир берет. Мындай кайсы тармакты карабасаң, бүт жерде уже ошондой нерселер болуп калат. Анан мындай көп нерсе өзгөрүлөт, жаш өзгөрүлөт, биздин окуган методологиябыз, стилибиз өзгөрүлөт. Мисалы азыр эле мына бул келечек эмес. Мына Кытайдагы мектептер ар бир баланын мээсинде болуп аткан электрондорду каттап, анан кандай кылганда ошол электрондор жакшыраак иштейт, ошого карата программаны күндөн күнгө өзгөртүшөт. Анан эң мыкты мындай бир эң жогоркудагы бир жыйынтыктарга келе алгандай бир адамдын мээсин өзгөртүшөт экен да, программа менен эле. Ошонун баарын кылганын баары бул программисттер кылып атат. Анан бул бүгүн бар. Келечекте демек биз
биринчи класстан баштап эле мындай бир эң жакшы бир жол менен үйрөнө алгандай бир мындай методология пайда болот дейм да. Ошол эле азыркы искусственный интеллектти колдонуп эле. Сиз өзүңүздү патриот адаммын деп эсептейсизби? Канчалык деңгээлде? Деп эсептегим келет да. Эми албетте ошондой болом дейсиң, аракет кыласың. Бул сөз мындай өтө татаал сөз да негизинен. Анткени кандай учурларда сен өзүңдү патриот көрсөтө аласың? Патриот десем да багы бул мындай көп айтылган сөз болуп атат да, бирок мындай мекенчилдик, мекенге күйүү сезимиси да күчтүүрөөк болуш керек. Ал жагынан ошо турарак сөз дейм да. Мындай өлкөбүздү өнүктүрсөк деген аябай каалооңуз күчтүү бар да. Анткени көргөм кандай жашаса болот. Көргөм ушундай мындай бизде кээде көрөсүң талаада же жумуш ишкерлерде көрөсүң жеңил нерселер өтө оор жол менен бизде жасалат да. Бир аз эле акылды коюп, бир аз эле бир жерден мындай каражат табып, негизинен автоматизация кылса болот, процесстерди жеңилдетсе болот. Кээ бир мындай оор нерселердин баарын алып салса болот. Ошонун баарын көргөнбүз, билгенбиз, ошонун баарын кылгыбыз келет, колубуз жетпейт да. Анан ошон үчүн силер жанакы айткандай кеткен балдардын баары тыштан үйрөнүп келсе, аябай чоң таасир болот. Кыргызстанга эмне жасап таасир эткиңиз келет? Эми мен билген нерсем бул IT. Ошон үчүн эми мен кайсы жерде жакшы мындай салым кылган бул IT тармагы, бирок бир жакшы нерсе калган бүт тармактардын баары азыр IT-нин үстүндө. Ошон үчүн негизинен мындайынан ойлосок, бүт тармакка таасир бере алабыз. Мисалы өлкө азыр санаа риптештирүү процессинде жашап атпайбызбы? Эгер сизде мамлекеттик кызматка чакыруу сунушу түшсө, мисалы барып ошол жерден өзгөрткүңүз келеби? Мисалы азыркы тажрыйбаңызды ошол системадачы? Көп ойлогом бул жөнүндө. Негизинен ал суроо бир аз оорураак да. Негизинен азыр канча бир жарым жыл болуп калды, президенттин аппаратынын алдында бир совет экспертов деген бир уюм курулду да. Ошол жакка мен чакырылгам, ошол жакта азыр ошол балдар менен чогуу бир санаа риптештирүү жагынан программаларды кылып атабыз. Бирок эми ал канчалык деңгээлде таасир эте алат? Ал акысыз, биз мындай жөн эле жардам берип атабыз, өзүбүздүн экспертизабызды колдонуп, кээ бир суроолорго жооп берип, мындай бир программаны түздөгөнгө аракет кылып атабыз. Мына цифровой кодекс дегенди бир кургандай. Бирок мындай жумушка, өкмөттүн жумушуна чакырса бара аламбы? Бул мындай көп ойлонуш керек болот да. Себеби эми ал татаал маселе, ал саясат жагынан баары негизинен саясатка жокмун да. Мындай деле кызыкпайм, анан менден пайда болобу аякта. Андан көрө маган бир нерсени жеңилдет, мону жасап бер, тигини автоматизация сизге жакын нерсе экен да, аны кыла алам. Мисалы өкмөт мону каржылап берем, мону кылып бер десе, көз жумуп эле кылабыз. Бирок мындай мисалы министр эми эң жакын эмне, министр цифровизация, министр образованияга келсе, эмне кылам мен, билемби, мындай тарыхты билиш керек канча, кандай өстүк, кандай каталарды кетирдик, ошолорду мен кайра ошол эле ката кылбагандай. Мен биякта эми көп болбогондуктан көп нерсенин тарыхын билбей кеттим да, саясат деле билбейм. Ошон үчүн мен оюмча менден саясатка жакшы бир ишкер болбойт эле го дейм да. Ошон үчүн андан көрө алар өзүнүн саясатын жүргүзүш үчүн бизге мындай мүмкүнчүлүк болсо, моундай нерселерди кыл десе, биздин колубуздан келет деп ойлойм да. Ийгилик каалайм анда сизге. Ошол баштаган иш аракеттериңиз мындай жемиштүү болсун. Ошол көп баягы ушул тармакка кызыккан адистерге сиз командаңыз менен мындай чоң мотивация берип атасыз да. Анан ошол мотивацияңыз сөзсүз балдарга, өлкөгө жемишин берсин.